Вот. Также у нас есть профиль, вот, где у нас показано... Климаттык туруктуулук жана гендердик маселелер боюнча аймактык конференция Ош шаарында өттү. Борбордук Азия климаттын өзгөрүшү жана суу ресурстарын башкаруу жагынан олуттуу кыйынчылыктарга туш болгон аймак. Экологиялык көйгөйлөр айыл чарбасына жана жаратылыш ресурстарына жетүүгө терс таасирин тийгизүүдө. Бул өз кезегинде Кыргызстандагы көптөгөн үй бүлөлөрдү экономикалык кыйынчылыктарга алып келет. But unfortunately, everyone is not facing the challenge equally. Климаттын өзгөрүшүнө карата түрдүү чаралар жөнүндө бирок белгилей кете турган жагдай андагы гендердик маселелер каралбайт. Борбор Азиядагы климаттык туруктуулук боюнча иш-аракеттерге катышуучу аялдардын узак мөөнөттүү көз карашына кошкон салымы жана климаттык процесстерге аялдардын лидерлигин жана туруктуулугун бекемдөөнү көздөп жатабыз. Particularly in the Kyrgyz Republic, for its women and girls, as well as for the other two countries in the region where we are partnering. Кыргызстандын айыл чарбасында иштеген аялдардын үлүшү кызматкерлердин жалпы санынан 39,2 түзөт. Ал эми айыл чарбасында иштеп жаткан чарбалык субъектилердин 20,6 гана аялдар лидер болуп саналат. Климаттык кырдаалдын өзгөрүшүнө жана суунун тартыштыгынан коркунучуна байланыштуу натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу маанилүү болуп калат. Ар кандай мүчөлөрдү бириктирүү, анткени бүгүнкү күндө сиз көрүп атасыз, өкмөт катышып атат. Өкмөттөн тышкары башка мүчөлөр болуп атат, өкмөткө караштуу эмес, частный бизнестен, ошондуктан даже бүгүн көрсөңүз жаш муундар да катышып атат да. Андан тышкары эгерде бүгүн байкасаңыз, биздин иш-чарабызда эркек кишилер да болуп атат, бул абдан бизди сыймыктанып атат. Анткени негизи гендерди укканда көп адамдар жалаң эле аялдарды ойлойт да, бирок гендер бул жеке аял жөнүндө эмес, бул эркек жана аял жөнүндө. Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук стратегиясында климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо саясатына гендердик аспектилерди киргизүү артыкчылыктуу багыт катары таанылган. Климаттын өзгөрүүсү бул ар бир жаранга, ар бир адамга кандай таасирин тийгизет, анын арасында эркектер менен аялдарга болгон өзүнүн таасири тууралуу талкуу жүргүзүлүп жатат. Бул талкуу негизинен бүгүнкү күндө бир нече эксперттердин көз карашы менен, жооптуу мамлекеттик органдар менен жана ошондой эле ар кандай активисттердин катышуусунун алкагында өтүп жатат. Негизинен эле биздин коомдо жашап жаткан адамдардын бардыгы ар кандай социалдык топторду түзөт. Мына ошол климаттын өзгөрүүсү дагы ошол социалдык топторго карата өзүнүн таасирин тийгизет да. Ошол жерде аялдар жана эркектер бүгүнкү күндө чечим кабыл алуу процессине кантип катышып жатышат. Негизинен эле аялдар менен эркектердин коомдогу ролу жана алардын жоопкерчилиги тууралуу канчалык деңгээлде ушул климаттын өзгөрүүсү боюнча маалыматка ээ жана даремети кандай деген маселелердин бардыгы бүгүн талкууда болуп жатат. Биз ушул сессиядан аябай көп мындай чечимдерди күтүп жатабыз. Буга чейинки Бишкекте өткөн 2 сессияда негизделген климатка туруктуулук жана гендер боюнча Ош шаарында 3-чү регионалдык конференциянын максаты климатка байланыштуу чечимдерди кабыл алуу процесстерине Борбор Азиядагы аялдардын потенциалын жана жигердүү катышуусун жогорулатуу болуп эсептелинет. Негизи эле мындай иш-чаралар ар дайым өтүп турса жакшы болот, өзгөчө ошол Кыргызстандын түштүк тарабында, себеби бул өзүңүздөр байкагандай ушул түштүк тарапта аялдар көбүнчө айыл жактарда жашайт, ошол жактарда алар көбүнчө эмелерге туш болот да, ошол кыйынчылыктаргачы. Именно ошо климаттык өзгөрүүлөрдүн, ошо менен суу жетишпестиктери маселелери боюнча дагы алар көптөгөн кыйынчылыктарга жолуккан менен ушундай конференцияларда жолугушуу, буларда обсуждение кылуу, бул чоң деңгээлдерге алып барууга жардам берет да. Бул аянтча климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу түштүк аймактарынын калкы туш болгон көйгөйлөрдү чогултууга жана талкуулоого жардам берет. Ошону менен бирге сунуштарды иштеп чыгууга жардам берүү менен чогуу материалдар даярдалат, алар мамлекеттик органдарга берилет. Коомдук сунуштар резолюция түрүндө коомчулукка жана өкмөткө жаңы климаттык реалдуулуктардын шартында калктын жыргалчылыгын жогорулатуу боюнча сунушталат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.